Бул жерде ири курулуш иштери жаз келери менен дароо башталды. Көптөгөн тиешелүү адистерди жана атайын техникаларды тартуу менен 1,5 айдын ичинде объекттин пайдалуу толугу менен коюлуп бүттү. Азыр жумушчулар келечектеги спорттук жайдын экинчи кабатын курууга киришти. Биринчи этап бул биз эң биринчи земельный работа деп коет. Ал 100-ün бүтүрдүк, 0-дон чыктык. Уже экинчи этап кетип атат. Бул экинчи этаптын заливкасы Кудай буйрса эртең коебуз. Графиктен өткөн жерибиз жок. График менен кетип баратабыз. Газоблоктор биздики уже стартта даяр турат. Азыр могу биринчи этажды куйсагай, Кудай буйрса, сразу эмесин кладкасын баштап кете беребиз. Долбоор боюнча бул жерге заманбап спорт комплекс курулуп, республиканын футзал курама командасынын өз үй болуу эсептелип, беттештерди ушул жерде өткөрөт. Комплекстин жалпы аянты 3000 метрден ашык. Ал эми жалпы сыйымдуулугу VIP зонаны кошкондо дээрлик 500 орун. Бардык эл аралык стандарттарга жооп берген 20-га 40 футзал аянтчасы, машыгуу залы жана кафетерий болот. Несмотря на то, что в последние годы Акыркы жылдары көптөгөн жеке менчик залдар ачылганына карабастан, азыркыдай футзал популярдуулукка ээ болуп турган учурда ал ареналар баары бир жетишпейт. Биз дайыма жылдын керектүү учурларында бир канча убакытка бош зал табуу көйгөйүнө туш келебиз. Андыктан өзүбүздүн залдын пайда болушу талашсыз түрдө биздин бардык курамалардын, айрыкча улуттук курама команданын даярдыгына жакшы таасирин берет. Зала, безусловно, скажется на подготовке всех наших сборных и особенно национальной команды. Куруучулар күн сайын күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Бул түшүнүктүү, анткени объектти бүткөрүү мөөнөтү жайдын аягына чейин. Бул тууралуу ушул жылдын март айынын аягында аталган комплекстин курулушуна мезгил кутучасын салуу аземинде Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев билдирген. Бүгүн биз заманбап эл аралык талаптарга жооп берген спорт комплексин курулушун баштаганы турабыз. Спорттук инфраструктураны өнүктүрүү бүгүнкү күнүн талабы. Ал эми анын үстүнө иш жүргүзүү Кыргыз футбол биримдигинин президенти катары менен эң приоритеттүү иш багыттарымдын бири. Өзүңүздөр билгендей, өлкө башчыбыз Садыр Кожоев Жапаров кечээ күнү 2024-23 жылдарга карата Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Аталган жарлыктын чыгышы президентибиз жана мамлекетибиз тарабынан футболго спорттун бир түрү катары колдоосу күчөгөндүгүнөн кабар берет. Долбоор Азия футбол конфедерациясынын АФК Enhance 2023 программасынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Долбоордун жалпы баасы 1 миллион 200 миң АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 5,5 миллиондон ашуунун Кыргыз тарап бөлүп берди. Хотелось бы сказать, что не каждая Айтып кетким келет. Көпчүлүк өлкөлөрдүн федерациялары өздөрүнүн курама командаларынын машыгуу залдарына ээ эмес. Мисалы Казакстанда андай залы жок. Иш жүзүндө бир дагы жакынкы кошуна өлкөлөрдө өздөрүнө тиешелүү машыгуу аянтчылары жок. тренировочные футзальные площадки. Бирок бул объект мамлекетибиздин ар тараптуу колдоосу менен учурда ишке ашырылып жаткан республикабыздын ар кайсы аймактарындагы 10 чакты долбоорлордун бири гана. Азыр Бишкекке жанаша жайгашкан Орок айылында 30 миң орундуу чоң стадиондун курулушу кызуу жүрүп жатат. Ал эми Чүй облусунда жайгашкан Бешкүнгөйдөгү стадион толук реконструкцияланууда. Ошондой эле Дөлөн Өмүрзаков атындагы футбол аренасында капиталдык оңдоодон өткөрүү күтүлүүдө.